Салам достор, бул жаңы бөлүмдүн эң биринчи сабагы. Башкача айтканда, биз практика жүзүндө эң биринчи кезекте float layout менен таанышып өтөбүз. Биздин финалдык же болбосо демо баракчабызга көңүл бура турган болсок, ушул бөлүктүн төмөндөгүдөй өзгөрүүлөрдү байкасак болот достор. Мисалы, биз 3-чү бөлүктө жасап өткөн сайттын абалы мисалы ушундай болчу да. Эгерде жакшыраак көңүл буруп карай турган болсок, ушул программачынын журналы, андан кийин анын астында ушул блог чакырыктар деген менюнун подпункттары бар. Жана Асан Усенов деген нерселер сүрөт менен ушул текстке көңүл бура турган болсок, булар биринин астынан бири жайгашып көрүнүп турат. Эгерде дагы ылдыйга скроллго турган болсом, эски баракчадан бул жакта байланыштуу макалалар дегенди көрсөк болот. Ал эми биздин демо баракчабызды карай турган болсок, бул бөлүкчөнүн финалдык баракчасын. Ошол эле навигациядагы элементтер бир катарда артынан уда-уда болуп тизилип турат достор. Жана ошол эле Асан Усеновдун сүрөтү, ошого тиешелүү болгон текст. Булар дагы биринин артынан бири катар болуп көрсөтүлүп жатат. Андан кийин ошол чоң көзгө көрүнөрлүк өзгөрүү бул байланыштуу макалалар. Ал дагы ушундай болуп баракчабыздын оң жагына жайгашып көрсөтүлүп турат. Биз буюрса ушуну азыр float layout'ты колдонуп жасап өтөбүз жана ушул бөлүмдүн алкагында биз дагы ошол flexbox жана grid деген теманы дагы карап өтмөкчүбүз. Достор, биз ушул программаны жазууга киришерден мурда сиздер биринчи кезекте ушул бөлүккө тиешелүү болгон проектти же болбосо папканы даярдап алышыңыздар керек. Биз мурунку бөлүмдү ушул 03 CSS негиздери деген папканын негизинде жасап өткөнбүз. Ошондуктан сиздер ушул папканы копировать этип, кайра вставка кылып бул жакка, анан атын ушундай 04 CSS макеттери деп өзгөртүшүңүздөр зарыл. Анан ушул жаңы өзгөртүлгөн биздин жаңы базалык папкабызды VS Code'дон ачышыңыздар керек. Ушул файл, open folder'ды тандап, анан ушул тийиштүү папканы тандап ачышыңыздар керек достор. Бул биздин азыркы учурдагы баракчабыз. Анан келиңиздер достор, биз ушул Асан Усенов деген нерседен биринчи баштайлык. Эгерде биз буга көңүл бура турган болсок, Асан Усенов деген сүрөт, андан кийин ошол Асан Усенов тарабынан даярдалды деген жазууну көрүп турабыз. Бул IMG баягындай бокс элементи болгондуктан достор, кийинки аныктала турган текст ушул экөө бокс элементтер болгондуктан булар биринин астынан бири жазылып калып атат, баягындай line breakers же болбосо жаңы сап пайда болгондун айынан. Анан биз эгерде CSS-ке бара турган болсок, келиңиздер, index.html'ды жана CSS-ди ачып алалык. Негедир биякта бирден эле ачылып жатат. Азыр четке жылдырып алалык. Мындай кичирейтелик достор. Келиңиздер, азыр биздин максат ушул жазууну, ушул сүрөт менен жазууну бир катарга келтирүү болуп эсептенисин дейлик. Аны үчүн биз төмөндөгүдөй нерсени кылсак болмок. Биз билебиз, ушул IMG бул inline же болбосо блок элемент болушу керек. Ал эми ушул параграф теги болсо, бул дагы блок элементи, ошондуктан булар биринин астынан бири жайгашып жатат. Анткени алар, биз билебиз, блок элементтери бул толук бир сапты ээлегендиктен кийинки катардагы кийинки келе турган контент анын астына жаңы саптан башталат. Биз муну достор ушул бокс моделди манипуляция кылуу менен кылып көрсөк болмок болчу, бирок келиңиздер, биз ушул жаңы тема өтүп жаткандыктан аны ушул жаңы жол менен, башкача айтканда float'торду колдонуп иш жүзүнө ашырсак болот. Float негизи англис тилинен сүзүү дегенди түшүндүрөт достор. Келиңиздер, биз бул жака float деп жаңы комментарий ачып алалык. Андан кийин келиңиздер, бизге тиешелүү болгон ушул эки элементти таңдайлык. Башкача айтканда, аларга эң биринчи кезекте ат берип алалык, тийиштүү атты. Бул биздин Асан деген текстибиз. Келиңиздер, буга дагы бир жолу автор деген классты берип алалык. Биз айтканбыз, ошол ID-ни колдонсо болот, бирок көпчүлүк учурда класстарды колдонсок дурус деп айтканбыз. Ошондуктан биз бул бөлүмдөн баштап класстарды колдонуп баштайбыз. Андан кийин келиңиздер, бул жака дагы IMG-ге дагы класс аталышын бере кетелик. Муну author IMG деп атайлык достор.
Сактайбыз дагы жана биздин CSS'тен ушул эки аталган класска чекит белгисин жазып кайрылабыз. Biz көздөгөн максатыбызга жетиш үчүн биз floats дегенди колдонсок болот. Биз мурунку теория же болбосо лекцияларда карап өткөнбүз. Float деген сыпатты колдонуу аркылуу биз float layout'ты колдонсок болот. Анан бул жакта көрдүңүздөрбү, left, right же болбосо none деген белгилер бар экен. Келесиңер биз азыр left'ти таңдай турган болсок, азыр ушул сүрөткө көңүл буруп туруңуздар, эмне болот экен. Муну таңдап туруп сактай турган болсом, достор, төмөндөгү нерсе болуп жатат. Float, бул float left деп туруп айтканда биздин элементибиз башкача айтканда баягы жалпы агымдан сурулуп чыгат дагы. Бирок ал баягы абсолюттук позиционированиядан бир аз айырмаланып, бул мындай толук түрдө сурулуп чыкпастан агымдан бул ушундай float сыяктуу абсолюттук позиция сыяктуу эле сурулуп чыгат, бирок анын жанындагы элементтер ошол float болгон элементти курчап калат, тегеректеп калат. Мисалы, азыр ошол Асан Усенов тарабынан даярдалды деген жерге кайсы бир текстти жаза турган болсок, достор. Лорам деп туруп enter'ди баса турган болсоңуздар, достор, бизге fake text бул жакта генерация болуп берет. Бул жаңы тест үчүн эле. Эгер муну сактай турган болсок, көрдүңүздөр, биз айткандай эле ушул биздин элемент float болуп калды, кайсы бир өзгөчө абалга ээ болду. Бирок анын жанындагы кошуналары аны мындайча айтканда тегеректеп курчап калды. Же болбосо жанында мындайча айтканда ошол агымда сүзүп жүргөндөй да, баягы кайык сыяктуучу, кайык менен суу сыяктуу. Келиңиздер, муну алып чыгалы кайра лоремди. Андан кийин, достор, келиңиздер, биз ошол автор деген текстке бир аз padding же болбосо margin берип, келиңиздер, padding left деп туруп, ошол сүрөт менен тексттин ортосундагы кайсы бир боштукчага алып келелик. Box моделди колдонуу аркылуу. Эгерде мен 10 пикселди сактай турган болсом, бул жакта эч нерсе болгон жок. Бул дагы ушундай float'тун бир аз бир кызыктай жүрүм турумдардын бири болуп эсептелет, достор. Эгерде биз азыр ушул элементти коддон карай турган болсок, муну четке жылдырып коелук. Көрдүңүздөр, мен муну таңдагандан кийин жашыл түс менен эгер жакшылап көңүл бура турган болсоңуздар, эң биринчи бул байкай турган нерсе биздин текстибиз сүрөт башталган жерден башталып жатат. Анан ошондуктан биз ал жерге ошол сүрөттүн туурасынан кичик болгон пэддингтерди бергенде бул эсепке алынбай эле. Мисалы, биздин пэддинг азыр жашыл түс менен көрүнүп турат, 10 пиксель болуп. Бирок эч кандай, мындайча айтканда, таасирин тийгизбей эле биздин визуализацияга. Эгер мен бул жака 50 пиксель деп деле жазсам деле эч нерсе өзгөрбөйт, достор. Анткени биз көрүп турабыз, бул жакта дагы деле 50 пиксель ошол сүрөттүн туурасына баралар, бирок биздин учурда float'ты колдонуп жаткандыктан ушундай бир кызыктай жүрүм турумдун натыйжасында биздин текст дагы деле оңго жылган жок. Эгерде мен бул жака ошол сүрөттүн туурасынан чоңураак болгон, мисалы 80 пиксель деген маанини бере турган болсом, биз бул жактан байкасак болот, ушул жашыл түс менен 80 пиксель padding left деген боштукчаны алдык дагы, ал сүрөттүн туурасынан узун болгондуктан биздин текст солдон оңдөгөлдөй жылып кетти. Андан кийин, достор, келиңиздер, padding ошол текстти ортого алып келиш үчүн келиңиздер, padding эмес, margin top деп туруп, ал жака канча 20 пиксель берип көрөлүк. 20 көрүп болуп калат экен, келиңиздер 10ду берелик. 10ду бере турган болсок, биздин ушул тексттин үстүндө 20 пикселдик үстүдөгү боштукча пайда болду, сырткы боштукча margin top менен. Анан, достор, ушундай баягындай padding left'те болуп жаткан бир кызыктай жүрүм турумду оңдош үчүн келиңиздер, биз төмөндөгү жазууну жазып өтсөк болот. Мисалы, float деп туруп, муну дагы floatка айландыра турган болсок, мисалы, float left деп туруп, биздин текстибиз буга чейинки float элементи болгон after image'тен кийин башталып жатат жана биз берген 80 пиксель padding left толугу менен колдонулуп жатат. Келиңиздер, бул жакта padding колдонбой margin'ды колдонолук, достор. Анткени биз сырткы жактан боштукча бергибиз келип атат да, муну 80 эмес. Келиңиздер, 20 пиксель дейлик.
буюрса бир аз окшошуп бара жатат достор. Андан кийин келиңиздер достор, ушул могул адамдын сүрөтү менен ушул коддун сүрөтүнүн ортосунда бир боштукча пайда болуш үчүн келиңиздер margin bottom'да туруп 10 пиксель берип көрөлүк. Аны эмес, келиңиздер 20 пиксель берелик. Антсек деле биздин сүрөт өз ордуна келбей жатат достор. Анткени достор, менин оюмча бул сүрөттөр негизинде да inline блоктор да булар кайсы бир деңгээлде блоктун өзүнүн сыпаттарын өздөрүнө алат, бирок баягындай толук түрдүү бир сапты элебейт да. Эгерде биз азыр ушул өйдөдөгү posting image'ке барып, ушул сүрөттүн классына барып width 100%ке көтөрө турган болсок, биздин берген жанагы margin bottom өз ордуна келет дагы, жана баягыдай бир кызыктай болгондо ортого жылып кеткен сүрөт өз ордунан жакшыраак болуп көрүнүп калат. Келиңиздер ушинтип оңдоп коелук жанагы жүрүм турумду. Эгерде биз ушу float left кыла турган болсок, достор, көрдүңүздөрбү, биз кайсы бир элементтерди, уда жанашкан элементтерди бир саптагы float left дей турган болсок, экөөнө тең, мисалы author image менен авторго эң биринчи ошол HTML-да аныкталган элемент сол жака барып такалат. Андан кийинки float left деген элемент ошол экинчи элемент, float элемент башталганын аягынан тартып, сол жака такалып, ушинтип биринин артынан бири жайгашып, башка айтканда биз ушундай layout же болбосо макетти берсек болот. Мисалы, эгерде мен бул жака float right дей турган болсом, достор, биздин текстибиз ушул саптын оңунан солду көздөй позиционирование болуп кетти. Негизи ушул CSS'те ушул нерселерди, башкача айтканда лейауттарды, макеттерди аныктоонун заманбап жолдору бар. Ошол эле биз мурун карап өткөн Flexbox жана CSS Grid, биз буларды дагы кийинки сабактарда өтөбүз. Биз флоттарды ушул нерсенин бар экендигин, кийин сиздер эски проекттерди карай турган болсоңуздар, ушундай механизмди көрсөңүздөр, сиздерге мындай таанымал болуш үчүн өтүп жатабыз. Келиңиздер муну кайра leftке алып келелик, жана ошондо биздин сүрөт менен текстибиз солдон карай биринин артынан бири болуп, бир сапта жайгашып калды, достор. Достор, биз ушул Асандын сүрөтү менен ошого тиешелүү болгон текстти бир сапка биринин артынан бирин жайгаштырып ушул флоутторду колдогондон кийин, келиңиздер кийинки кезекте биздин программчынын журналы деген сөздү жана анын астындагы шилтемелерди бир катарга келтирип, биздин демо баракчадагыдай абалга келтирип алалык. Мисалы, алардын бардыгы бир сапта, алардын ошол бирөө сол жакта, экинчиси оң жакта жайгашып турат. Келиңиздер, аны кылыш үчүн биз ушул тийиштүү элементтерге кайрылып кетсек болот. Эгерде биз HTML-ге бара турган болсок, ушул программчынын журналы жана анын астындагы шилтемелер main header деген header элементинин ичинде жайгашкан. Ошондуктан биз ушул эки элементке кайрылып, флоутторду колдонуп, бирөөнү оң жака, экинчисин сол жака жайгаштырсак болот. Келиңиздер, мен бул жака H1 элементине кайра селекторго кайрылсам болот. Мисалы, биз өйдөдө H1 тегине ушул 62-чи сапта кайрылып жатабыз. Мына бул жакта кайсы бир сыпаттарды берип өткөнбүз. Эгерде биз кайра астыдан эле ушул H1-ге кайрыла турган болсок, бул дагы болот. Мында эч кандай жаман нерсе жок, достор. Эң башкысы биз колдонгон сыпаттардын бардыгы, үстүдө кандай сыпаттар жазылган болсо, ошолордун бардыгы, ал эми астыда кандай сыпаттар жазылган болсо, ошолордун бардыгы колдонулат. Эгерде алар бири-бири менен конфликттешип, мындайча айтканда жокко чыгаруу эрежеси иштеп кетпесе эле. Ошондуктан мен кайсы бир селекторду бир нече жолу жазып, CSS-ин ичинде ага кайрылсам болот экен. Келиңиздер, буга биз жаңы үйрөнүп өткөн float деп туруп, аны left деген маани берип, аны сол жака жайгаштырып алалык. Андан кийин келиңиздер nav'га кайрылып, аны float деп туруп, right деген жака жайгаштыралык, достор. Эгерде биз ушундай кыла турган болсок, биздин баракчабызда бир кандайдыр бир күлкүлүү эффект пайда болуп калды, достор. Эң биринчи кезекте бардыгы биринчи сапка жайгашкан жок. Биринин астынан бири болуп жайгашып калды. Анткени эгерде биз ушул өйдөдөгү, мисалы, post headerди карай турган болсок, main headerди
Анын турасы 700 пиксель экен достор. Контейнердин дагы пиксель турасы 700 пиксель экен, үстүн көрө алсаңыздар болот. Аны менин оюмча ушул биздин ошол H1 менен NAV элементинин узундуктар туралары 700дөн аз болгондуктан ошон үчүн батпай калып аталык контейнерге алар биринин артынан бири болуп көрсөтүлүп калып жатат. Аны оңдош үчүн келиңиздер достор, биздин ушул контейнерибиздин турасын берген жерди таап алалык. Менин оюмча ал контейнер деген класста берилген. Бул жакта көрдүңүздөр, 700 деген бизге жетишсиз, ошондуктан келиңиздер 1200 деп биздин баракчабыздын контейнерин бир аз чоңойтуп алалык. Флоттор менен тийиштүү түрдө жакшыраак иштей турганга мүмкүн болуш үчүн. Эгерде сактай турган болсок, биздин сайтыбыз абдан чоң болуп кетти. Келиңиздер мында бир аз кичирейтип алалык. Ушул сиздер Ctrl- же болбосо Ctrl+ кнопкасын бассаңыздар, ушуну чоңойтуп кичирейтсе болот баракчаны достор. Анан бул жакта достор бир аз күлкүмүштүүрөөк эффект пайда болуп калды. Бул жакта көрдүңүздөрбү, биздин артыбыздагы ушул күрөң түстөгү биздин background color мурункудан дагы кичигирээк болуп көрүнүп калды. Эгерде биз муну азыр инспектордон карай турган болсок, биздин main headerде анан ошого тиешелүү болгон бокс моделин ачып карай турган болсок ылдыйдан биз көрүп турабыз, анын 1120 деген анын туурасы экен, андан кийин 0 пиксель анын узундугу болуп калды. Башкача айтканда анын узундугу жоголуп кетти. Биз ушул эки элементке астыдагы ошол main header болчу, биздин элемент ошо main headerдин ичиндеги H1 жана NAV-га float'tu бергенден кийин алар ошол агымдан чыккандыктан ал ушунун негизинде кайсы бир кызыктай феномен ишке ашырылып, биздин баштапкы мындайча айтканда height деген, по-моему, бул 80 болуш керек болчу, мааниси биз мурун берип өткөндө ал 0го барабар болуп калды. Анан биз ушул бэкграундту ушул астыдагы жана үстүдөгү 20 пикселден берилген пейджинг бар болгондуктан эле көрүп турабыз. Эгерде мисалы мен стайлга барып туруп ушул пейджингти ала турган болсом, биздин бэкграундубуз жоголуп кетти. Ушул пейджинг болгон үчүн эле көрүнүп жатат достор. Эгерде мен муну 0го барабарлай турган болсом, туурадагы узундуктагы пейджингтерди же болбосо bottom менен топту, анда биздин бэкграундубуз жоголуп калып атат. Бэкграунд эмес, ушул main header көрүнбөй калып атат. Бул негизи collapsing elements деген ушундай бир феномен болуп эсептелинет достор. Келиңиздер баракчаны кайра өз ордуна келтирелик. Башкача айтканда, кыргызчага которгондо элементтерди бузуу же кыйратуу дегенди түшүнтөт. Ал ушул биз H1 жана NAV элементтерин floatка айландыргандыктын себебинен ушундай жүрүм турумга келип кетти достор. Башкача айтканда, биз муну колдонуу менен биздин контейнер элементибиздеги height деген сыпатка түздөн түз таасир этип, ал жокко чыгып кетти. Башкача айтканда, эч кандай элемент жоктой эле болуп, ушул биздин heighттын мааниси азайып, ошондуктан бул мондай күрөң бэкграунд ушундай кичинекей болуп көрүнүп калды. Биз муну буюрса оңдойбуз достор, муну оңдосо болот, бирок аны кийинки сабакта кылабыз. Келиңиздер, эми кийинки кадам катары ушул float layout'у абсолюттук жайгаштырууга салыштырып, кийинки слайдтан ушул теманы бир аз түшүнө кетсек. Достор, ушул слайдта биз абсолюттук жайгаштыруу менен флоутторду салыштырып өтмөкчүбүз. Негизи флоуттор толугу менен абсолюттук жайгаштырууда же болбосо абсолют positioning сыяктуу иштебейт, бирок ошентсе дагы кайсы бир деңгээлде алардын окшоштуктары бар. Ошондуктан биз аларды бул жакта салыштырып өтмөкчүбүз. Негизинен силер көрүп өткөндөй биз элементтерди floatка ошол float left, float right аттуу стилдерин, сыпаттарын колдонуу аркылуу айландырып алсак болот экен. Анан салыштырууга өтө турган болсок, флоутторду дагы кайсы бир элемент float элементине айланганда, элемент ал нормалдуу агымдан сыртка алынат дагы, ал өзгөчө абалга ээ болот экен. Бул жагынан ал ошол абсолюттук жайгаштырууга окшош болот достор. Ал эми float'тун ошол абсолюттук жайгаштыруудан айырмаланган өзгөчөлүгү бул ушул float элементин
курчаган текст жана саптагы же болбосо inline элементтер float элементин курчап алат экен. Биз аны жанагы код редакторундагы lorem менен кайсы бир текстти генерация кылып, ошол биздин float болгон сүрөттү биздин узун текстибиз курчап калганын көргөн болчук. Андан кийин ошол float элементтеринин дагы бир өзгөчөлүгү достор, эгерде бизде кайсы бир аталык контейнер болуп, анын ичиндеги элемент float элементин айландырган болсо, анда ошол контейнер өзүнүн узундугун эсептегенде же болбосо көрсөткөндө float болгон элементти эске албайт экен. Башкача айтканда, элемент float болгондон кийин ал узундукту өлчөөдөн же болбосо контейнердин узундугунан чыгып кетет экен. Дал ушундай феноменди биз мурунку сабакта байкап өттүк. Жана достор дагы айта кете турчу нерсе, мурун мен floattар менен коддо бирдеке кылып жазып атканда байкагансыздар, кайсы бир күлкүмүштүү эффекттер пайда болгон, тексттер үстүгө жылып, мындай биринин артынан бири жайгашып, иретсиз болуп. Ушул дагы ушул экинчи пунктка тиешелүү болот. Текст жана саптагы inline элементтер float болгон элементти дайыма курчап алганга аракет кылат экен. Достор, айтылгандай эле кийинки сабакта биз жанагы height менен болгон проблеманы оңдойбуз. Ал эми бул сабакта ушул сиздер менен floattар боюнча практикалык эң биринчи сабакты карап өттүк.